Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Эми сиздер менен биз Кычкылтек косметикасы бул эмне, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Муну көп угабыз, көп көрөсүз. Өзгөчө фабриктин каталогун көп карасаңыз, муну дайым көрүп турасыз. Бул эмне деген суроо пайда болушу мүмкүн, Кийинки суроо, эмнеге фабриктин бет майлары эң күчтүү иштейт? Чындап эле ошондойбу? Эмне себептен андай тез иштейт? Эмнеге фабриктин бет майлары тез таасирин тийгизет? Жана фабрик гормоналдык бет май чыгарабы же гормоналдык эмеспи? Ушуну көрүп кетели. Фабриктин бет майларында косметикасында кычкылтек чындап эле барбы деген суроого да жооп берип кетели. Эмнеге фабриктин бет майлары эң күчтүү иштейт? Жана кычкылтек косметикасы теринин ичине кирип иштейт? Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эмне үчүн ал кантип теринин ичине кирип иштейт? Көпчүлүк адам эмнегедир ойлойт, фабриктин кислородный косметика деп айткан үчүн, демек кремдин ичинде кычкылтек барбы, эмне башкаларда кычкылтек жокпу деген нерсе болот, Кычкылтек абада толтураак итак эле, фабрик эмне абада итак эле бар нерсени бизге берем деп убада берип, алдап атабы деген ой дагы келиши мүмкүн, Көпчүлүк косметика теринин бетиндеги биринчи катмар бар, эпидермис деген ошол эпидермисте иштейт экен. Ал эми фабриктин бет майлары дерма деген ички теринин ичине кирип иштейт экен. Андыктан анын таасири башкача болот экен. Эки башка таасир экен да. Андыктан көпчүлүк косметикага караганда сиз айырмасын колдонгондо байкайсыз жана эффектисин тезирээк көрөсүз. Эгерде ишенбесеңиз, биз мына бир окуяны айтып берейин. Бизде фабрикте иштеп атканыбызда Жалал Абад шаарында Айтолкун деген иштейт эле, ал аппаратный косметология боюнча иштейт эле. Анан бишкектен окуусун окуп жүргөндө айткан экен, кайсы кремдер менен көрүп иштейин десе, ошол косметолог үйрөтүп аткан фабрик менен иштейт, фабрик жакшы иштейт, эффектиси жакшы болот деген экен. Анан деп туруп иштеп көрөт. Ар кайсы фирмалар сунуш кылат ага ачканда. Анан ар кайсы фирмалардын бет майларын колдонуп көрөт. Атактуу фирмалар, атактуу эле сиз угуп жүргөн фирмалар да сунуш кылат. Анан 4 тең колдонуп көрөт экен. 4 фирманы алат экен да. Начала 4 фирманы алып иштетип көрөт экен. Иштетип көргөндөн кийин анан караса, фабрик чындап эле жакшы эффект берет. Анан мен сурап атпаймынбы, кандай экен? Биз менен иштешип калды. Биз сунуш кылып калсак, ушундай деди, ошон үчүн мен фабрикти өзү караштырып жүргөн элем деди. Анан кийин фабрикти биздин көзүбүзчө колуна шубады, бутуна шубады, клиентке массаж жасап аткан экен. Анан мында шуап туруп койду. Анан башка кремдерди да башка бутунун, колунун башка жерлерине шуап көрсөттү. Мына карасаң, азыр 2 мүнөткө жетпей фабрик сиңкирип кетет. Башкалар төрө берет, жарым саат болсо да төрө берет дейт. Сиңбей, жана вазелин сиңбей, кирбей төрө берет, ошоп бет майлар деле сиңбей, анча сиңбей төрө берет дейт. Аябай кеч сиңет дейт. Анан эффектиси мына шудан эле билинип атат дейт. Фабрик чындап эле тез иштейт экен, жана теринин ичине киргенине эми ишендим деп дейт да. Анан мен чындап мына карагасаңар, мына фабрикти уже иштетип бүтөйүн деп калдым деп мына көрсөттү ишин. Ал эми наркы фирмаларды карасак, полканы көрсөтүп туруп бүтүн бойдон турат, кичине эле иштетилген, кайра полкасын салып койду. Булар мен эми иштетпейм деди. Бирөөгө белек кылып салам деди. Мына көрдүңүз, ошон үчүн мына аппаратный косметолог дагы мына ушул окуяны айтып атат. Кычкылтек косметикасы бул эмне экен, азыр сүйлөшүп кетебиз. Алгач биз сиздер менен кичине тарыхын сүйлөшүп кетели. Каяктан пайда болду, неден пайда болду, ким ойлоп тапты мунун баарын. 1985-жылы Советтер Союзунда окумуштуу, атактуу окумуштуу Белоярцев деген окумуштуу болгон, ошол голубая кровь ойлоп тапкан экен. Ошол эле мезгилде япондор жана америкалыктар да иштеп аткан экен бул багытта. Бирок эмнегедир Белоярцев аларды тез убакыттын ичинде жеңип чыгат экен. Алардан мурун жасап чыгат экен да. Муну голубая кровь дегенибиз бул жасалма кан. Кандай кан, Солдаттардын өмүрүн сактап калуу үчүн атайын ойлоп табылган состав экен. Бул мындай экен, алар кансырап калганда ушул составты алардын денесине куюп койгондо шприцтин жардамы менен канына, кан тамырына ошол кандын функциясын аткарат экен. Жүгүрүп кандын функциясы өзү эмне ал? Азык заттарды жеткирип берет, кычкылтекти жеткирип берет, керектүү жерлерге. Бизге кандарыбыз, органдарыбыз өлүп калбаш үчүн ошол жерге тез жеткирип берип турса, органдарыбыз жакшы иштейт. Жана биз кансырап өлүп калбайт экенбиз. Ошол кансырап өлүп калбаш үчүн, сакташ үчүн атайын ойлоп табылган состав экен бул. Ошону ойлоп табат экен. Медицинада өтө чоң ачылыш болот экен. Мына ошол ойлоп тапкандан кийин медицинада муну колдоно баштайт экен. Анан официалдуу аты мына перторан углерод же аквафтем деп коюшат экен. Ошол курамды 1996-жылы Низар деген фирмасы бул курамды косметикада колдонуу үчүн патент алат да. Косметиканы жана кычкылтекти ошо теринин ичине, кан тамырларга жеткирип берүү максатында ушундай жасап чыгарат экен ошол косметикада. Аны 1998-жылы фабрик Россияда русская линия деп ачылат фабрик алгач. Ошо русская линия болуп ачылганда фабрик, азыркы фабрик ошол 98-жылы ошол Низар фирмасынан патентин сатып алат экен. Бүт баардык укуктарын сатып алат экен да, биз колдонолу деп. Жалгыз дүйнө жүзүндө бул башка эч кимде таандык эмес экен. Болгону фабрик аны ушундай кислородный косметиканы чыгарган акылуу болот экен. Анан мына перторан углерод аквафтем дегенде мына фабрик ойлонуп, маркетологдор үстүнө иштеп отуруп, мунун үстүнө иштеп отуруп, кислородная косметика деп бренд кылып чыгарышат экен. Ошондуктан азыр дүйнөдө башка бир да фирмада ушул аквафтем деген состав бирөөсүндө да жок, бирөөсү дагы аны колдонууга укугу жок. Бир гана фабрикте өздүк патенти бар экен.
Эми бул кантип иштейт? Бул аквафтем, перфторан углерод же кислородный косметика кантип иштейт экен, Демек мына могул бизде сүрөт турат. Мына эпидермис деген катмар турат. Мына көрүп атасыз. Жана дерма деген. Эпидермис бул теринин сыртындагы катмар экен, дерма бул ичинде, мына ичиндеги негизги орган экен да. Ошол бүт кан азык заттарды жеткирип убагында кычкылтек байытып жана башка кылып, ошол терини жаңылап турат экен. Эгерде көпчүлүк бет майларында эпидермис катмарында иштесе, сырткы катмарында, то есть уже тери чыгарып койгон нерсе менен гана иштей алат. Ал эми дерманын терини жаңылашына таасир эте албайт экен. Ал эми аквафтем болсо дерманын ичине кирет экен дагы, анан дерманын ичине бет майдын курамын алып кирет экен, кычкылтекти алып кирет экен, жана ошондой эле новафтем деген курамды алып кирет экен. Аквафтем бул транспорт сыяктуу бет майдын курамын дермага алып кирет, Бул ташуучу экен да аквафтем. Ошол жакшы канга окшоп мына жүгүрүп ташып берет экен. Жана анын теринин ичине кирүү жөндөмү бар экен. Мына бет майдын курамын алып кирип атат, кычкылтек, молекулярдык кычкылтекти алып кирип атат абадан. Ал кремдин өзүндө кычкылтек жок, абадан алып туруп, жанагы O2 деген. О жалгыз эмес, O2 молекулярдык биз дем алып аткан мына кычкылтекти, кадимки кычкылтекти алып кирип берет экен. Ал эми өзү болсо кийин учуп кетет экен, растворация деп. Новафтем, ошол менен бирге, аквафтем менен бирге новафтем кирет экен. Новафтем болсо кан тамырга кирип, кан тамырга сиңип, ал кан тамырларды толугу менен тазалап берет экен. Кан тамырларда бизге билинбеген ар кандай тромбтор пайда болуп калат. Бизге билинбеген ар кандай жанагы суунун ичинде топурактар биленсе отуруп калат го, мындай трубаны ачканыбызда же идишти карасак түбүндө бүт топуракта отуруп калган. Кан тамырда да ошондой нерсе болуп калат. Ошого жылдан жылга кан айлануу акырындай баштайт. Бул ошо кан тамырларды тазалап берген үчүн кан тамырлар кычкылтекти өзү өпкөдөн жакшыраак алып кире баштайт. Териге, андыктан тери тезирээк жаңылана баштайт экен. Жана ошондой эле мына аквафтем өзү дагы сырттан кычкылтекти алып кирип берген үчүн териге да кычкылтек жакшыраак кирип атат да. Тери жакшыраак дем алып, тезирээк жаңылануу болуп, тезирээк жашаруу процесс жүрүп баштайт экен да. Өзү болсо учуп кетет экен. Өзү бул учуп кете турган суюктук. Эми кычкылтек косметикасы тез жардам берет, көрдүңүз. Эмне себептен? Бет май териге тез сиңет, тез кирет экен. Теринин ичине мына эпидермис эмес, дерма деген ички катмарды кирип атат. Тери азык затты жакшы алат экен, жана тез ала баштайт экен терибиз. Башка бет майлар сырткы катмарга алып келген үчүн дермага ошол нерсе жетпей тура берет экен. Тери тез жаңыланат экен. Ушул себептен тез иштей баштайт экен. Кычкылтек косметикасы демек башка бет майлар кире албай турган жерге кирип иштейт экен. Ошондуктан эффекти тез болот. Ошондуктан бул гормоналдык курам болгон үчүн эмес, бул теринин ички катмарына кирип иштегени үчүн гана жакшы таасир этип атат. Ал эми аны жакшы түшүнбөй, билбей айткан адамдар бар. Тез жардам берсе анда бул гормоналдык экен деп сөз чыгарып койгон адамдар бар. Чынында кычкылтек косметикасы кантип иштейт? Ал эмне үчүн тез эффект берет? Ошону түшүнбөгөндүктөн ушундай сөздү чыгарып атышат. Кээ бир артта калып кеткен конкуренттер ушул сөздү айтып элге тараткан учурлар болуп калышы мүмкүн. Косметика с кислородом деген дагы бар. Косметика с кислородом алганда иштейт экен көрөлү. Кээ бир адамдар ойлойт, мына демек фабрикте кычкылтек бар экен деп. Бирок кээ бир башка фирмаларда дагы кислородный косметика чыгарышат. Алар бул аквафтем составын курамын колдоно албагандыктан алар башкача жол менен кычкылтекти жеткиребиз деп аракет кылышат. Кандайча? Алардын косметикасынын бет майынын курамында кычкылтек бар. Кычкылтек бирок O2 молекулярдык түрдө кармалбайт, ал учуп кетет дароо эле теринин ичине кирбесе. Андыктан атомардык кычкылтек бар да ал. Атомардык дегенибиз бул демек ошол косметикага атом түрүндө О жалгыз түрүндө жабышкан. Ошол жол менен алып келет. Бирден алып келет да кычкылтек менен. Бирок дагы эле айтып атабыз, алар эпидермиске алып келет. Дермага эмес, ички катмарга эмес, сырткы катмарга алып келет экен да. Эми ошол атомардык кычкылтек ал эмне? Бул эгерде бул коркунучтуу курам, анткени ошол бет май машинада транспортировка кылганда титирейт. Жолдо ар кандай шарттарда ташылат, андыктан кээ бир учурларда бул дайым эмес, кээ бир учурларда ошол атомардык кычкылтек чыгып кетиши мүмкүн, бошонуп кетиши мүмкүн да. Катуу титирегенде, ошол бет майлар коробкада жүрүп эки жакка катуу титирегенде, эки жакка коробкаларды ыргытканда болушу мүмкүн. Ошол учурда ал бөлүнүп кетиши мүмкүн атомардык кычкылтек. Бөлүнүп кремдин ичинде жүрүп калышы мүмкүн. Эми ошону бетке койгондо ал свободный радикал катары. Жалгыз кычкылтек ал свободный радикал да, ал мына бойдок болсо кыздарга тийишет, дейле, мисалы үчүн. Мен мисалга айтып атам. Ал эми үйлөнгөн эркек тийишпейт деп коелу. Ошондой эле экен да. Молекулярдык кычкылтек бул үйлөнгөн экен, бири-бирине мына жабышып турат экөө, ал реакцияга кире бербейт көп нерсе менен. Ал эми жалгыз ал реакцияга кирет, любой нерсе менен реакцияга кирип, окисление деп коет, мына алманы тиштеп туруп койсок саргайып калат. Ошол эмне болот? Окисление болду. Темир суу тийип, сууга тигизип туруп коюп койсок, ал заң баса баштайт. Шунун баары окисление да. Окисление кыла баштайт экен да, биздин терибизди окисление кыла баштайт экен да, биздин терибизди жей баштайт. Ошону свободный радикал деп коет. Свободный радикал мен буга чейин айтып кеткен, бетти кароодо, түтүндө көп болот ал. Анан башка көптөгөн зыяндуу экология зыяндар да көп болот экен да, өзгөчө түтүндө шаардагы машиналар чыгарган түтүндө көп болот экен. Ошол свободный радикал биздин терибизди жейт деп айтканбыз. Ошодон коргош үчүн атайын бет майларды коюп туруш керек деп айтканбыз күндүзгө. Ошол свободный радикал коркунучтуу нерсе. Бул биз айта албайбыз. Ар кандай учурда свободный радикалга айланып калышы мүмкүн. Бул
бет май. Андыктан бул коркунучтуу экен. Коркунучтуу, кооптуураак косметика болуп кеткен. Ал эми фабрикте болсо молекулярдык кычкылтек, аны фабриктин бет майлары абадан алат. Алардын өздөрүнүн курамында кычкылтек жок. Демек алар абадан кычкылтекти алып туруп, анан териге кирип кетет. Андыктан коркунуч жок, айтып кеттик. Молекулярдык кычкылтек реакцияга кирбейт да. Ал эми атамардык ал кирет реакцияга. Анан көпчүлүк мына кислороддук косметика сырткы катмарда гана иштеп атат, алар эпидермиске гана кирип. Ал эми фабрик дермага, ички эң негизги органга, негизги терини жаңылап турчу, тегерге керектүү азык заттарды берчү органга барып туруп, ошого апарып берет. Көпчүлүк бет майлар сыртында гана берип атат. Сыртында бергенде ал аз эле кабыл алып калат, тери андыктан эффект кеч болот. Андыктан мына косметикасы кислородун же башка фирмалардын кислородный косметикасы бул ошого фабриктин кислородный косметикасында такыр жакындашпайт экен, башкача принципмен иштейт экен да. Андыктан муну биз косметикасы кислородун деп койсок да болот экен да. Фабриктики без кислорода, ал болгону абадан алып келет. Эми мына негизинен болду, мына түшүнүп алдыңыз. Ушул себептен эффект тез болот экен, тез жардам берет экен. Жана тери кадимкидей дем алганы билинет экен. Мен да мисалы үчүн алгачкы клиенттердин бири аябай кремдерди жакшы окуп, өтө өзүнчө жакшы билген аял болчу. Мына Динара деген ал. Ошого мен сунуш кылсам, мен кадимкидей дем алганы билинип атат, терим кадимкидей свежесть болуп, башкача болуп калды деген да. Мына кычкылтекти алып келгени билинет да, сезилген. Мындан тышкары мына башка сабаптарды да көрүп кетиңиз. Бетти терини кароо негиздери биринчи видеосу жана экинчи видеосу. Негизинен 4 видео экиге бөлүп койгом. 4 видео экен да, 2 группадагы видео. Биринчиси вступительный бүт үйрөтөт, экинчиси терилердин түрлөрү, ошолорду тандоо жана бет май тандоо жана бетти кароо негиздери бүт үйрөтүп кеткен. Ушул сабактарды көрүп кетиңиз. Кызыксаңыз дагы мына диетасыз кантип арыктаса болот деген менин сабагымды көрүп кетсеңиз болот. Фитнеске, спортко катышпастан болгону тамагыңызды өзгөртүп, бирок диетага отурбастан болгону тамактын режимин өзгөртүп отуруп арыктаса болот экен. Кийинки сабагыбыз мына фабрик эмнеге тармактык маркетинг аркылуу сатылат жана эмнеге фабриктин бет майлары ушунчалык сонун эффект берсе дагы арзан. Эмне себептен андай? Эмнеге дүйнөдө эң көп косметика, парфюмерия саткан компаниялардын катарына кирген фабрик. Эмнеге ал подделка же подделка эмес, ошону бүт көрүп кетет экенбиз. Демек ушул сабакты да көрүп кетсеңиз, мен ойлойм продукция боюнча бүт түшүнүк алып каласыз. Демек сизге каалап кетебиз, сулуу, жаш, бактылуу болуңузду каалап кетебиз. Сизге көптөгөн ийгиликтер.